Мойнум бурап жылуу болмок. Сиздин тууганыңыз мыйзамды бузса, сиз тууганыңыз тарапта болосузбу же мыйзам тарапта болосузбу? Тууган тарапта да закондун эмесине жараша да эмне кылмыш кылган. Ар бир киши 18ден ашкандан кийин мыйзам чегинде жоопкерчиликке ээ болот да. Ошон үчүн ар бир киши мыйзам чегинде жооп бериш керек. Эми жакын тууган болсо жүрөгүм ооруйт, дуба кылам, башка айла жок. Мыйзам тарапка, конечно. Баарыбызга бирдей мыйзам болуш керек. Мыйзам тарапта, конечно. Менин туугандарым мыйзам бузбайт деп ойлойм да. Эми жалганда ордуна мойын ийилип атса, жардам берет элем. Адвокат жалдайт элем. Эгер менин тууганым туура болсо, куткара алмакмын, эгер ал туура эмес болсо. Эгер энеңиз мыйзамды бузуп жатса, аны жашыруу бул боорукерликпи же саткынчылыкпы? Боорукерлик го дейм. Негизи ошого чейинки аракеттерди көрүш керек да. Жаш кезинен жанында болуп, эгер иним боло турган болсо, иниме ошондой туура сөздөрдү айтып, туура жолго багыттап, анан ошого карабастан анан болуп калса, бул уже Алла таалам сыноосу деп эсептейм. Эгер энеңиз закладка менен алектенип жүргөнүн билип калсаңыз, эмне кылмаксыз? Ал эмне? Наркотикден алектенип. Мойнум бурап жылуу болмок. Өзүм алып барып бермекмин милицияга. Кудай сактасын андан. Мен өзүм өмүрүмдө тамеки чеккен эмесмин, туугандардын тамеки чекти, наркотик тууралуу ойлобойбуз деле. Андай жакка барбаш керек, барса лечитетиш керек аны. Камаш керек эмес, лечитетиш керек. Камаган адам оңолбойт, кайра бузулат. Ой демекпиз да, конечно. Сиздин оюңузча эмнеге жаштар тыюу салынган заттарды колдонууга же алар менен иштөөгө барышат? Жаштар аз тобокел кылып коюшат да. Аны эң биринчи обоенеден сураш керек болчу, эмне үчүн алма жебе дегенде жеп алган. Жаштар билбестиктен кылат көбүнчө менин оюмча да. Билбестиктен кылат, анан ошо кичинекей акчага азгырылып, анан ошол эле жана айтып кеткендей тарбиянын, ыймандын жоктугунан болот. Бул деген тарбиядан, ата эненин тарбиясы, окуган жердин тарбиясы, окружающая среда. Социалдык көйгөйлөр жөнүндө фильмдер адамдын көз карашын өзгөртө алабы? Өзгөртө алат. Жаштарды эме болуп кетет. Өзгөртөт. Жөнөкөй музыка өзгөртөт адамдын психикасын. Ооба, албетте ага эме влияние берет. Негизинен жардам берет. Ошол кылган ишти кылбашка мындай дават дегендей эле да, үйрөт, ушул кылбагыла деген ниетте чыгат да кинолорчу. Анда кинолор таасир этип болуш керек. Аят деген кинону көргөнсүзбү? Августтун ортосунда 4-чү тасмасы чыгат. Ошо 2-чиндө, 3-чүндө, 4-чүндө көрүп койгула да. Макул, албетте, үй бүлөм менен сөзсүз көрөм. Хорошо байкен, да чоң рахмат сизге. Сиздерге рахмат. Бирде күлүп, бирде ыйлап арманда, биз жашайбыз 6 күн